Президент Садыр Жапаров 18-сентябрда АКШда өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 78-сессиясынын саммитине келген. Биз Нью-Йоркко ошол эле убакытта учуп барган рейсин таптык. Бул VJT 9072. Ал Бишкектен түштөн кийин саат 4-тө чыгып, Стамбулда саат 6:40 конгон. Анан Стамбулдан Нью-Йоркко учуп, түнкү саат 12-ге жакын 18-сентябрда конду. Биз учактын бортунун номерин да билдик. Бул 9H VJX. Учак VistaJet жеке компаниясына таандык. Аны мини-турдан да көрө аласыздар. VistaJet веб-сайтында сүрөттөрүн да көрө аласыздар. Aviapages сайтынын эсептөөлөрү боюнча эки тарапка учуу 24 миллион сомго турушу мүмкүн. Эске сала кетсек, Садыр Жапаров өткөн жылы бууга жеке учак менен учуп барган. Муну министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул шайманчылык эмес, мамлекеттик зарылчылык экенин белгилеген. Ал эми каражат бюджеттен жумшалып жатканын тастыктады. Бирок экс-президент Сооронбай Жээнбеков буунун башкы ассамблеясынын 73-сессиясынын саммитине кадимки рейс менен учуп кеткенине да мисал бар. Эконом класс менен учуу азыр 750 еврого же 70 000 сомго жакын болмок. Ал эми бизнес класс болжол менен 2500 евро же 230 000 сом болмок. Садыр Жапаров да өзү буга чейин Жалал-Абадка иш сапары менен эконом рейс менен учуп келген. Мамлекеттик бюджеттен сарамжалсыз чыгымдар улана берсе, биз тажабай рейстерди текшере беребиз. Ал эми акча бюджеттен алынбаса, анда бул дагы бир топ суроолорду жаратат. Бизге окшогон карапайым элге бийлик мамлекеттик ресурстарды туура бөлүштүрүп жатабы же жокпу билишибиз абдан маанилүү. Анткени мамлекеттик ресурстар бул элдики.